Ассаламу алейкум Неостел каналынын көрүүчүлөрү. Кандайсыздар, ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Бүгүн сиздерге Хайтек стилинде үй менен тааныштырабыз. Үйдүн жалпы аянты 245 квадратный метр, 8 соток участкада жайгашкан. Кан шаарында болот участка, 2 этаждан турат. Участкада навес жайгашкан. Навес бар 2 машинеге. Навестен өткөндөн кийин бул жерде тапчан бар. Тапчан жайгашкан. Бул жерде эшикеде дарагатканасы бар. Үй болсо чоң терезелер менен турат, терезелер турат, витражный от пола до потолка. Экинчи этаж болсо жыгач вагонкалар менен кооздолгон. Үйдүн жасалгаларын айта кетейин, материалдарын. Бул ак түстөгүлөр HPL панелдер же керамогранит болот. Бул жер кара түстөгү болсо, темно-серый керамогранит же HPL панелдери менен жабылат. Арт жагын көргөзө кетейин. Үйдүн арт жагында да хоз постройкалар бар. Бул жерде биринчиси болсо баня жайгашкан. Экинчи бул жерде склад бар. Складдан кийинки берде тоокана жайгашкан. Тооканадан кийинки койкана бар. Койканадан кийин бул жерде кичинекей дараткана бар. Муну болсо геймпландан көргөзө кетем. Ички планировкаларын, кандай планировка алынган, квадратурасы канча экен. Бул жерде эки жакка ачылма, дарбаза коюлган. Үйдүн жашылдандыруусун болсо 3D визуализациядан көргөзөм. Жана үйдүн ички планын болсо планировкалардан көргөзө кетем. Сизге биринчи этаждын жара кезилишин көргөзө кетейин. Бул үйдүн жара кезилиши, 3D жара кезилиши. Бул жер болсо үйгө кире бериш жери. Үйгө киргенден кийин бизге тамбур күтүп алат. Тамбурдун өзүнүн дараткана жана муальниги бар. Тамбурдан түз эле гостиныйга кирсек болот. Же андан ары чоң холлго кирсек болот. Холлдо лестничный холл бар. Экинчи этажга чыккан. Холдун сол жагында кухнясы бар. Квадратурасын планировкадан көргөзөм. Бул жерде тааныштыра кетейин. Кухнядан чыгып, жака душовой бар. Туалет, душовой кабина эмеси бар, комнатасы. Андан кийинки берде мастер спальня бар, чоң спальня. Мастер спальнянын өзүнүн туалет ваннасы бар. Туалет ванна, душоваясы. Андан кийинки бул жер эшикке чыгып кете турган холл десек болот, коридор. Бул жерде дагы бир кабинет бар. Мына бул жерде мен тааныштыра кетейин. Тапчанын ар жагы очоккана. Очокканада 3 казан, газ плита, мойкасы менен. Бул жер болсо айтып кеткендей эле баня. Бул жер баня болот. Бул жер склад, бул жер тоокана. Бул жер тоокана болот. Бул жерде койкана болот. Бул жер туалет. Мындар биздин кардарлар суранып кеткен. Ушундай койкана жана тоокана болсун деп биз ошого жараша планировка кылып ушул жерге отургуздук. Экинчи этаждын жара кезилишин көргөзө кетем азыр. Бул болсо экинчи этаждын жара кезилиши. Экинчи этажга чыгып келгенден кийин оң жактан баштай берели. Оң жакта спальня бар. Спальняга чыккандан кийин берде чоң мастер спальня бар. Өзүнүн гардеробный бар. Биякта ванна, туалет менен. Кийинкиси бул жерде спальня бар. Детский спальня деп койсок болот. Үстүнкү этажда бул жерде спальня. Бул болсо жалпы колдонулган туалет, совмещенный деп койсок болот. Совмещенный туалет душ менен. Кийинкиси болсо бул дагы спальня. Байкап кеткениңиздерде бул жерде 5 спальня бар. Өтө кенен жана ыңгайлуу планировкаланган. Айланып көргөзө кетейин бул жагынан да. Сиздерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Планировкасын көргөзүп кетейин. Планировкасы болсо ушундай. Биринчи этаждын жалпы аянты 132 квадратный метр. Үйгө киргенде тамбур күтүп турат 7 квадратный метр. Кийинкиси болсо кичинекей туалет менен, кичинекей туалет эмеси менен, умывальник менен. Холлдон тамбурдан гостиныйга киребиз. Гостиныйнын жалпы аянты 27 квадратный метр. Гостиныйдан чыккандан кийин кухня столовойго киребиз. Кухня столовойнун жалпы аянты 23 квадратный метр. Бул жакта болсо душовой бар. Туалет менен. Бул жерде болсо лестничный холл, экинчи этажга чыга турган тепкич жайгашкан. Кийинкиси спальня бул жерде 14 квадратный метр. Бул болсо котельня жана сыртка чыга турган эшик бар бул жерде. Бул оң жагында болсо кичинекей малый зал. Экинчи этаж менен тааныштыра кетейин. Экинчи этажга тепкичтен чыгып келгенден кийинки эле холл бар, 17 квадратный метр. Оң жагында спальня 20 квадратный метр. Биякта болсо мастер спальня, ата-эненин спальнясы деп койсок болот. Өзүнүн гардеробный бар. Спальнянын жалпы аянты 18 квадратный метр. Бул жерде өзүнүн гардеробный бар, 4 квадратный метр. Жана туалет, мойка, душовой 4 квадратный метр. Анын үстү жагында болсо детский спальня бар. Детский спальня жайгашкан 13 квадратный метр. Кийинкиси дагы бир спальня.
15 квадратный метр. Бул жалпы колдонуучу душевой жана умывальник, раковина жайгашкан. Бул жерде дагы бир спальня 15 квадратный метр. Болсо спальня дагы бир чоң спальня бар 20 квадратный метр. Так, сіздердің геймпланмен таныштырып кетейін. Үйдің жалпы аянты 8 соток. 8 сотокта биякта киргенде эле навес бар. Үчүнчү болсо кичинекей туалет бар. Бул жерде болсо тапчан, барбекю зона. Бул курулуп жата турган проектируемый үй. Булар көргөзүп кеттим, дагы айтылып кетейин. Планировканы түшүнүктүү болсун деп бул 4-чү болсо баня, склад, тоокана, койкана жана туалет. Ошондой кылып жайгаштырылды. Болсо зеленый газондор, жашыл болуп турган газондор. 3D визуализациясын көргөзө кетейин силерге. Бул болсо үйдүн 3D визуализациялары. Бул болсо очоккана, керамогранит менен жабылган. Жана ушундай шпатлевка менен жазылган, аркында гранж стилинде. Бул жер болсо баня, үйдүн арткы жагы баня. Бул болсо жана склад, тоокана, ошолор жакта. Болсо очокканадан гаражды карап турган жагыбыз, навести, машиналар топтоп турат. Бул болсо өйдө жактан тартылышы. Газондор бар, ландшафтный дизайнда кылабыз. Байкаңыздар, таш, мындай гүлдөрдү отургузганбыз, кустиктерди. Чатыр болсо профнастилден жабылган, ушундай антрацит түстөгү. Мына ак түстөгү керамограниттер менен, жана кара түстөгү экөө менен совмещенный кылып жапканбыз. Терезелер болсо антрацит түстөгү рамалар менен. Участкада ушундай кустиктер бар. Фасадта ушундай чырактар орнотулган. Фасадта жарык берип туруш үчүн навестин асты 2 машинеге. Ошо сиздер менен ушул үй менен тааныштырып өттүк. Жакшы лайк басыңыздар. Сиздердин оюңуздар болсо комментарийге жазсаңыздар. Каналга каттала элек болсоңуздар катталыңыздар. Өзүңүздөрдүн оюңуздар болсо жазыңыздар. Эгер үй салдырам десеңиздер, биздин номерлерибиз жазылуу, ошого чалып консультация алсаңыздар болот. Ошо менен бүттү. Сак саламат болуңуздар. Көрүшкөнчө.